Assalamu алейкум, ардактуу Ошкобар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, амансыздар. Бүгүн 2022 жылдын 2-февралы болуп калды. Биз ноокат жергесиндебиз кайрадан эле. Эсиңиздерде болсо кече 1 саатта сатылды деп Бекзат инибиз атын сатты эле. Кайра эле бизди чакырды. Бүгүн дагы чакырыптыр, эмнени чыгарат, кандай ат чыгарды болду экен. Биздин канал менен чоң көрүңүздөр. Каналдан алыстабаңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Каттал элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Мына учурда Бекзат да көрүнүп калды өзү. Сурайбыз кечеги атты да кайсыл жака кетти. Өтө тез сатылды туугандар. Атка назар салыңыздар, атты байкаңыздар туугандар. Бул ат дагы жакшы ат экен. Мына келип атканда эле сын сыпаты келишип, дене мүчөлөрү байкалып турса керек. Лайк басыңыздар, өзүңүздөргө мындай көрүп жүрсөңүздөр каналды. Бааларды дагы эле жакшы коюп атат, бааларды, аттарды шарт-шарт сатып атат. Кандайсың Бекзат? Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Келдик, чакырыпсың, кайра келип калдык. Колду бер. Саламу алейкум. Жаман тез чакырдың го. Элдин кызматындабыз ака. Келдим экем. Рахмат ака, күнүгө чакырсак ака келип, мына элдин кызматында канча деген бир туугандарыбызды аттырып бериптсиздер ака. Сиздер болбогондо биз чыкпайт элек да ака. Сиздерге рахмат ака биринчиден. Рахмат, биз дагы калыс эле кызмат. Атсызды сен айткандай ат издегенде атты кылып атабыз. Акча керек дегендерди атыны пулдап себепчи болуп атабыз болгону биз элдин кызматында эле. Кече ушул жерде ат тарттык эле. 1 саатка жетпей чалдың да мага. Сразу эле. 1 саатка деле жеткен жок ака. Карабайыр деп чыгардың. Карабайыр деп бир акамкил ака. Самаркандтык балдар олда ака акчасын түшүрүп, полный эме кылып берип атты киргизген алып кетишти ака. Азыр кеттиби жолдо? Жолдо кетип атат ака. Өзбекстандын Самаркандка кетиптир да ошондо. Самаркандка кетиптир. Ат Самаркандка. Бул атты калп айтпасам бир 10 күн мурун тартканбыз. Чынбы? Чыгарганбыз YouTube'дан. Муну дагы эле бир 2 саатта сатылды дедиң эле. Сатылды. Короче, сатылып. Кечеги чыгарылышта дагы айттың, а? Сатылды деп айттым. Тайды чыгарганыбызды айттың эле. Сатылды деп айттым эле ака. Короче, $100 Өзбекстан балдар пул көтөрүп берген ака. Заклад. 1-февралга чейин кармап туруң ака деп эме кылгандан кармап турдук угабыз ака. Эми азыр көрүп атасыз, беренин акчасын эле көрүп атасыз ака, ат багышыбыз кыйын болуп атат ака. Чөптүн пулу. Ооба. Көрүп атасың 1-февралга чейин карадык ака. Алсак алышпады ака. Ошондо канча 10 күн күткөн болуп каласың? Көздөр 1-февралга чейин карады, бүгүн 2 ака. Кайсы жеринен кетти эле Өзбекстан? Кокон деди да ака. Кокон деген. $100 которгон боюнча ошондо кайра связга чыкпаптыр да? Кайра связга чыкпаптыр. Связга чыкпады ака. Ан бүгүн ака мына сизди чакырып элге коеюн деп чечтик ака. Калыс эле. Эми күткөн адам 10 күн күтөт да, бирөөнүн аманаты болуп калган экен. Багылышыптыр эле, атты байкаңыздар. Анда эмесе ушул атты сиздерге тартып көрсөтүп беребиз. Чуркаган көрдүңүздөр, күлүк ат. Сыны жакшы, мындай дене мүчөлөрү дагы келишкен ат экен туугандар. Мына байкаңыздар. Ушул жерден токтосоң мындай эми чаттарында, мына куйругунда тик көтөрөт го башы менен бу. Мына куйругуну көтөргөн ат экен. Муну кандай кылабыз? Эми путу колу таза, буну айткансың да эми. Менен алып пайдасына деле бербей койгон ака. Пайдасына деле бербей койгон. Закладты чыгарышкан экен да. $100 чыгарган ака. Кайра эле $100 ошондо бир 10 күндө жем чөбүнө кетип калды. Кетти дейм ака. Менде эмес да күнөө эми. Бул такага кандай дедиң эле? Такага жоош ака. Колго дагы жоош. Ооба. Карабайыр, а? Карабайыр ака. Өткөндө ушуну чыгарганда кичине эмесин тартпай коюпсуң дешти эле да. Метрге салабыз бүгүн. Элге калыс эле мындай көрсөтүп коелу, бардыгыбызга башка жакта бизди себеби Өзбекстан жактан көрүп жаткандар көбү жазып атат да, баягындай депчи, метрлеп койгула, мындай биз алыстан көрүп атабыз деп. Аласыз? Метрди алабыз азыр онда. Азыр бир эме кылчы, ана метрлейли. Кичине ордунан жылгандарыны. Мына көрүңүздөр, ат жаккан болсо алып калыңыздар, эт таш учурат го.
Токтогону дагы аябай. Тормузу дагы жайында экен. Бир басканда токтоп атат. Жаныбар, мына токтогонун караңыздар. Кеткенин көрдүңүздөр өзүңүздөр. Мына таладан дагы эле чабабыз да муну. Адаттагыдай. Ушул жерде метрлеп коелун да. Мына эки адам болгон үчүн атын мына койдук. 1.62. 1.62. 60 экен де уруу менен мындай камчыны көрүп турасыздар. Мынакей атты көрдүңүздөр туугандар. Эми сиздерге дене мүчөлөрүнү болушунча аракет кылып жатабыз жеткиришке. Калган маалыматты азыр мына атты чабап көрсөтөбүз. Түз эле бастырчы. Аттын басыгыны көрдүңүздөр. Эми кичине чабап көрсөтөбүз да мындай күлүктүгүнү. Аттын күлүктүгүн да байкаңыздар. Кайсы ошо эмеде чабабыз бакта. Ошо местода. Мына көрүңүздөр аттын күлүктүгүн ордунан алганын. Учат экен ат. Кетти мына куюндай болуп эле. Күлүк ат экен. Evet жаныбар. Ар бириңиздерге туугандар ушундай аттарды насип кылган болсун. Эми калган маалыматты айтабыз. Жашы кандай эле? Жашын сурап алыптын окшойт. Жашы 5 жашар экен. Жазга 6. Жазга 6 экен. Эми баасы кандай болду эми? Аттын баасы деле дагы эле ошондой экен. $3000 койгонмун ака. Кече дагы айттым, биринчи клиентке саттым. Кечеги атты дагы биринчи клиентке саттым. Кечеги Карабайырда биринчи эле клиентке кетти. Чыкты ака 7 мүнөттөн кийин саттым. 7 мүнөттөн. Буну дагы ушундай. Мен ишенбей калдым аба, жарым сааттан кийин алып коюң ака, сатылды деп номерди алып коюң ака дегениңечи. Алган адамдар жакшы адамдар экен, укам алдырып кой. Деп эме кылышты, алдырып койдум ака. Буну дагы ушундай кылабыз ака. Биринчи өткөндө буну сатканмын, биринчи клиентке сатканмын да ака. Мен ишенгем, бирок эме кылбады, связга чыкпады эми. Буну ака, буну дагы биринчи сураган адамга башта жакшы сатканмын ака. Эми азыр эми кайра эле ошолор өзүбүз алат элек ондой мындай десем эмне болот эми? Сатпайм ака олорго. Сатылбайбы? Биз акча $100 сага бергенбиз деп ондой мындай десе. Ат сатылып кетсе акчасын кайтарып берем. Эми ондой ал базарды байлagandерге сатылбайт экен да. Ондой ака, ондойлорго эме кылбайбыз. Атты бурчу. Мындай бурулушун дагы көрүңүздөр. Бурган деле кетет экен да жаныбар. Ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Атты көрдүңүздөр, жакшы алып калыңыздар. Бою 1.60, таза кыргыздын жылкысы Карабайыр экен. Үйүрүн сурапмын. Үйүрүн ака биз билбейбиз ака. Үйүргө коюлган эмес. Бирок улагына гарант ака. Улагына гарант. Чабылып жүргөн. Ооба, биз ака эми ишенсек биз ака, биз барбар ака дедик. Саткан эле экен. Майлы ака. Ким алса да күйбөйт ака. Уят кылбайт. Сатыла турган жылкы. Ооба, көрүп атып ака. Мынакей. Саламатта калыңыздар.